Ассаламу алейкум достор, бул кайрадан Артист KG каналы, кайрадан жабык көрсөтүү. Бул ирет супер кудалар экинчи бөлүгү. Албетте гигиенаны сактаганды унутпайбыз, масканы кийебиз дагы, киребиз, баягыдай эле лайк басып коебуз, комментарий жазып коебуз. Буюрса мындан ары мынчалык узак убакытка сиздерден алыстабастан бат-баттан материалдарды чыгарып турууга аракет кылабыз деп сөз беребиз. Анда эмесе биз баштадык. Кененирээк маалымат алып бергенге аябай аракет кылам. Бирок кандай болгонун сиз видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Кирдик. Мынакей туугандар, буюрса бүгүнкү кеченин башкы күнөөкөрү десек болот. Режиссер Эрмек Талайбеков байкебиз. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам, кандайсыздар? Дагы бир ирет премьера болсун. Рахмат. Биринчи тасма супер кудалар. Биринчи тасмада келгенде бир өзгөчөлүктөрдү белгилеп өткөнсүз. Бирок ошол эле убакта жалпы интригасы ачылган эмес да тасманынчы. Биринчиси бул бир адам бир нече образда, абсурдный юмор, анан бир ой камтылган. Бул ирет элдерди эмне менен таң калтырасыз? Биринчиси аябай эле шикарный болуп кетти. Кудай буйрса экинчиси ошол планкага жетти. Рахмат. Биринчисин андай болот деп ойлогон эмеспиз, конечно. Ошо элге жакшы болуп кетти. Алгач ассаламу алейкум Эмил байке. Дагы бир ирет супер кудалардын премьерасы кут болсун. Рахмат, чоң рахмат. Алейкум ассалам. Кандайсыңар, жакшыбы? Рахмат, жакшы. Эмил байке, сиз таң калтырып бүтпөй койдуңуз. Супер кудаларга чейин эмне деген образдар, ошол эле Союзбектикке ага чейин даң жарып келди, жалпы Кыргызстанга вирус болуп кетти дегендейчи. Анан албетте планкасы өтө эле мыкты болду биринчи бөлүгүнүн супер кудалардын. Эми ошол планкага жеткирип, жок эле дегенде жеткирип, же болбосо ашып кетүү үчүн бул экинчи бөлүктө кандай жаңылыктар болот? Буюрса, аябай жакшы суроо болду. Чындыгында өзүбүз биринчисинде планканы койгонбуз, эми ошол экинчисинде саламатсызбы? Кандайсыз, Кудайга жакшысызбы? Азыр Кудай, мен сиздин бир тууган кудаңыз болом. Бул болсо сизге двоюродной болуп калат. Абдан жакшы суроо болду. Биз биринчисинде элдин ою менен аябай жакшы планка койдук. Эми экинчисинде айырмаланып, балким экшенди кошконубуз элге жаңылык болушу мүмкүн. Экшен сценалар бар, эми аябай көп дебейм, бирок бар. Экинчисинде болсо экшен коштук. Экшен баягыдай эле юмор абдан көп, эки эсе көп. Анан бул жакта ата менен баланын ортосундагы мамиле бар. Мурункусунда деген эми баары бир социальный бир көйгөйдү алып чыгышыбыз керек да, бир ой беришибиз керек. Анан ошо ата менен эми баарыбызда эле болот го, атасы менен баласынын мындай конфликт деп коет. Ошону жарыкка чыгардык. Дароо эле мындай суроо, биринчи бөлүгүнүн жабык көрсөтүүсүндө сиз үчүн Эмил байке ачылыш болгонун айткансыз. Себеп дегенде бир площадкада эки кыйын кезиксе, ал жерде уруш талаш болуп эле мен кыйыныраак деген сыяктуу болуп кетиши мүмкүн. Бирок биздин тасмада өтө мыкты болду депчи. Мен үчүн как конкурент эмес, ачылыш катары экөөбүз иштешип кеттик деп. Бул бөлүгүндө кандай ачылыш сиз үчүн жеке? Мен үчүнбү баягы эле таң калуу, талантына таазим, балдарын эгерде өзүңдүн партнерың кандайдыр бир мунусунда эми баягы сөзү жок да. Көз караш менен эле түшүнүп эле, кээ бир импровизация баягы жазылбаган нерселер ошол жерден чыкты. Негизи баягы сюжети баягы өтө эле баягы элдин көңүлүн карап күлдүрөбүз деген эмес, маанилүү жагына көңүл бурдук окшойт. Бир аз ошо чыгармачылык топчу. Тамашапа. Башкы каармандардын бири, чыныгы жашоодогу сиз жана тасмадагы образ канчалык деңгээлде жакынсыңар, канчалык деңгээлде окшоштуктарыңар бар? Эми көп эле окшоштук бар. Менин дагы бир кыз, бир уулум бар. Куда күткөнмүн мен дагы, анан ошак жактарыбыз окшош да. Анан эми менин өзүмдүн жашоомдогу балдарымдын кыялы таптакыр бөлөк, кинодогу балдарымдын кыялдары такыр бөлөк. Анан ошого жараша жолдошум Союзбектен жазып
экөөбүздүн болгон отношениябызга образдар түзүлгөн да. Эми таптакыр эле 100% майраш эмесмин, бирок кээ бир окшоштуктар бар. Бизде үйрөткөндө негизи жашоодо ролду алганда звездакерин билбей эле түртүп атышат. Деги ол карыз сураганыңызды токтотуучу. Туура эле. Бюджет боюнча кандай айырмачылыктар болду? Бюджеттин билбейм. Бюджеттин Эмилден сурабасаңар мен акча жакка киришпейм да. Мен жаңы эле Эрмек байке менен сүйлөштүк. Биринчиден бюджет жагынан мен эч нерсе билбейм, Эмил билет дейт баардыгын. Биринчи тасма менен экинчи тасмада бюджеттеги айырмачылыктар кандай болду? Экинчисинде көбүрөөк болду. Биздин бюджетибиз көбүрөөк болду, себеп дегенде команда чоңураак кылдык. Биринчиден кичине жакшыраак кылалы деп команданы көбөйттүк, актерлорду көбөйттүк. Анан бюджет жагынан 2 эсе көбүрөөк да, бирок эми анын цифрасын айтпай эле коеюн. Бизде негизи эле айтылбайт. Биринчи тасмадагы образдар ар бирөө өзүнүн аудиториясын тапты да, ошол эле Мимоза, Союзбек байкенин күйөө баласы сиздин аткарууңузда. Бул экинчи бөлүгүндө жаңы образдар барбы же ошол эле образдардын аткаруусу? Ошол эле образдар, бирок бул бөлүктө баягы мурунку образдар кичине эле баягы чыгып калса, азыркы образда ошо Багдөлөт менен Мимоза экөөнүн баягы основная структура ошолорду кылат. Анан сыртында болсо жана башка эмелер болот да, персонаждар болот. Анан башка образдар бар, 3-чү куда бар. Бул Бакыт Мукул, баягы эле театр жана народный артист Кыргызской республики буюрса жакшы болду деп ойлойбуз. Эми эл көрөт го, мурункусундагы кандай болуп калат деп элек, жакшы кирип кетти. Буюрса YouTube'да да жакшы просмотр болоттур. Жана ошондой эле керемет Ысык көлдө тартылды. Анан эң жаңылыгы 3-чү куда кошулуп, ал куданын да образы бир өзгөчө да. Чачым сөз төрөлгөндөн бери эле кийин эле ушундай болуп калганда. Кийин эле ушундай болду. Эми бул кинодо тоскоолдуктар деле болгон жок, кандай катуучу. Просто тигил кичине эме да. Өткөн сайын жашарбайсың да. Жол алыс жолго чыккандан кичине ден соолукка байланыштуу. Бутуңго өйткөн, колуңго өйткөн, бирок бай иш процессинде аябай анын баарын унутулуп калат да. Анан кеми мурункуда баламды үйлөнтүп эле мында кызымдын характерин да билесиңер. Пейилине жараша нерселер болот эмеспи? Пейилине өзүм бала аябай жакшы да, бирок кудабыз кичине шогураак экен кызымдайчы. Ошондой эмелер айырма бар да. Эми аны көрөсүңөр, мен деле толук кинону көрө элекмин да. Бай үзүндү эмне тартылган ошону туураны билем да. Анын аты кандай Дүң. Негизи башкы каарман Эмилдин жараткан каарманы Союзбек. Кептин баары ошол Союзбектин тегерегинде болот. Кептин баары ошол Союзбек деген жерден чыккан, элден чыккан эле киши болот. Баары өзгөрүлүп атат тегерек четиндеги. Өзүңөр мен баягы мен ойногон Аскар кудасынын мүнөзүн алып көрсөңөр, көз караш өзгөрүлүп, Союзбек ошойдон эле калып атат. Ушундай адамдар болсо экен, ушундай адамдардан биз мындай байкабайбыз. Ал тегерегибизде көп ушундай каармандарчы, биздечи бай өзүнүн ишенгени бар, өзүнүн көз карашы бар, калыптанган, кандайдыр бир өйдө дебейт, ылдый дебейт, бирок ошентсе дагы өзүнүн жүргөн турганы менен, жашаганы менен, дем алганы менен тегерек четин баарын өзгөртөт да. Бүгүнкү күндө ушул концепцияны мындайча айтканда баягы көйгөй ойду ушул каарман тегерегинде көрөсөңөр болуш керек, анткени Союзбек баарын өзгөртүп атат. Биринчи бөлүктө абсурдный анан курч юмор менен мындайча айтканда кудаңыздын чумоосун чыгарып салдыңыз да, башынан аягына чейин кезиккенден баштап. Бул ирет кандай болот мамилеңиздер, 3-чү куданын кандай кыйынчылыктар күтүп турат дегенди? Мында деле ошо 3-чү куданы болушунча Союзбек тажатат. Бирок алдагы куда дагы жөн куда эмес. Анда өзүнчө бир жакшы жаңылыктары бар, элди таң калтыра турган кинодо бир моменттер болот. Дагы кылсам дагы эле бере бересиздер.
Мимоза менен Союзбектин ортосунда роль алмашууда канчалык оорчулуктар бар? Экөө бир сценада болгондо оор эле. Анткени сен жаңы эле 50-60 жаштагы кишини ойноп туруп эле дароо кайра кызын ойнош керек болот. Ошол жакта үнүң өзгөрүш керек, мимикаң өзгөрүш керек, басканың, турганың көп нерсеси өзгөрүш керек. Ошол убакта кыйын эле. Анан эң негизгиси ушу гримден кыйналасың. Тигиники да оор грим, мунуку да оор грим болгондуктан ушу тигини чечип кайра тигини таккыча эле бир топ убакыт өткөн кетет да. Модулөч, бияқачы. Мынакей достор, бүгүнкү күндө кыргыз интернетинин майданында эң малиновый отношение ушу эки адамдыкы. Бүгүн кезип калдык. Анан бир-эки сөз бир аз киного да тасмага дагы тиешелүү жана өздөрүнө да тиешелүү бир аз суроолордон берип көрөлү дедик. Кандайсыңар? Жакшы, кандайсыздар? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Тасмага конок катары келдиңерби же кандайдыр бир эпизоддордо барсыңарбы? Жок, конок катары келдик, конок катары келдик. Конокпуз. Жеке өзүңөрдүн чыгармачылыкта эмне жаңылыктар? Биздин өзүбүздүн чыгармачылыкта жаңылык деле жок, ошо вайн тартып атабыз. Бүгүн эртең жаңы вайн чыгат, ошо жаңылык. Биринчи тасманы көргөнсүңөр да супер кудалар да? Өзүңөр үчүн, мындай ортодо мамиле үчүн экөөңөрдүн кандай позитивдүү жана негативдүү нерселерди ала алдыңар? Негатив деле эч нерсе жок го. Позитив болсо, кандай болбосун, бири-бирин сүйүш керек деген сабак алдык десек болот. Ошо негатив деле жок болгон жанагы эме биринчисинде бир куда тигини жүдөтө берет го кечке эле. Ошол жеринен аябай жүдөп кеткен, мен өзүм көрүп отуп кечке жүдөп кеткем да. Ошол эле жер, атак калган баары сонун күлкүнчтүү ха-ха хи-хи. Ушул тасмадагы образдарда кичинекей болсо да кыпындай окшоштуктарды таптыңарбы өзүңөр үчүн? Ооба, Мимозага окшош кетти. Бул тасмада эпизодунда роль жараттым. Азыр эми өзүңүздөр көрөсүздөр. Мындай мага дагы бул кинодо кызыктуу роль тийген экен. Өзүмө да жакты, башында балдар сунуштап айтканда. Ошол барып ойноп бердим. Менин оюмча көрөрмандарга жагат деген ойдомун. Бул тасманын үч өзгөчөлүгүн белгилеп өтүңүз. Кудалардын бири-бирине болгон мындай ачык мамилеси, тартылышы, Эмилдин жана Эрмектин өздөрүнүн играсы болду, оюну. Ар бир ийгиликтүү жигиттин мырзанын артында айым турат дейт. Бул тасманы жаратууда кадр сыртында сизден кандай поддержка болду? Менден моральный эле поддержка болбосо, негизи бул тасманын үстүнөн абдан чоң деген кыйын адистер, профессионалдар иштешти, чоң команда иштеди. Мүмкүн кухня жакта кичине тамак ашын камсыздап деген сыяктуу. Негизи тамак ашын мен болгону баягы кечинде келгенде тамак ашын берип, там уктай салып жат. Ошо. Негизи бул тасмага башкы каармандын ордуна мени тартабыз деп биринчи сезондо пландашкан, бирок тилекке каршы мен ошол кыздын образы ажырашкан, баягы балалуу кыздын образы болуш керек экен. Ошол себептен сен ага окшошпойсуң деп туруп, анан мени алып коюшкан. Мен аябай көпкө капа болуп жүрдүм, Эмил байкеге эмнеге мени алып койдуңуздар деп, бирок тасманы көргөндөн кийин аябай сонун тасма болуптур, мен деле тартылсам болмок деп мындай ичимде бир сир арман болду, бирок азыр көрөрман катары эле келип атам. Достор, келип көрүңүздөр. Тасма буюрса жакшы болду деп ойлойбуз. Экшн, юмор көрөм десеңер, анда супер кудалар 2-ге келип кетиңиздер. Аябай жакшы кинону өзүм кыялымда тартып алдым. Ана ошондой кинону күтүп атам да, Кудай көрсө элге жагат болуш керек. Баарыңыздарды чакырабыз. Өзүңөрдүн пикириңерди айтып турсаңыздар болот. Эми бизде баракчаларыбыз бар да ошондон. Мен ойлойм, биринчисинен кем эмес, анткени ушул айтылган, көрсөтүлгөн тасмадан өзүңүздөр да көрөсүздөр. Ошонус менен жаңылык болуп, анан кийин жакшыраак бир деңгел көргөзөбүзбү деген оюбуз. Эми аны уже элчетиш керек. Азыр өзүбүздүн кинобузду мактай берсек дагы менин андайым жок да. Өтө мактай дегенде да болбой калат. Эл көрсүн, эл четсин, анан ошого жараша көрөбүз да.